Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу биздин Муз ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө, биздин жаңы чыгарылышта туугандар бир дыйкандын аты сатууга чыгып атат. Дыйкандын өзүңүздөр көрүп турган жерде өспүрүмү сатылат экен. Баасы дагы жакшы баага коюла турган ушул породасы данчак. Өспүрүмдүн аз маалыматын айтабыз достор. Толук жашы кандай, бою канча, каяктан келген, ошол боюнча бир сурайлы. Аттын ээси Медер бул жылкы боюнча маалымат берсин. Медер, ассалам алейкум. Учуракчала кандай, жакшыбы? Жакшы. Жерде кашка сатууга чыгыптыр да өспүрүм, Сатууга чыкты экен. Эми силер мындай таза дыйкан эле адам экенсиңер, Таза дыйкан. Таза дыйкан. Бул өспүрүм каяктан келген? Канча жаш? Бир маалымат берилечи. Жашы Кунан экен. Кунан. Жашы Кунан. Экиге толду, же толо элекпи? Толду. Толду. Экиге толду. Мына тишин ачып көрсөтүп коюн. Тишин көрсөт эле. Толду, эч нерсе жок. Маңдайын ачып. Болду. Тиш буз элеген. Тиш буз эле экен, жарай эле экен, Сүт тиштери боюнча да. Кичине стройка баштадык эле, ошого акча жетпей, ошону кошумчалайлы деп. Сатууга туура келип атат экен да. Сатууга туура келип атат. Мына үйдү жабып атсаңар да. Кудай кааласа бул акам менен чоң акамдын үйү. Үстүн жабыш керек. Ошого сатылыптыр да. Тыйын жетпейт атабы. Эми бул өспүрүм кандай породада? Медет? Ака таза данчак. Таза данчак. Бир жыл болуп калды алганыбызга. Таза энеси дагы атасы дагы таза данчакта болгонбуз да. Ошондо кулун малында эле келген экен да. Почти кулун малында ооба. Кулун малында. Кандай, жакшы өзгөрдүбү? Бул келгенден бери өзгөрүш өтө чоң болду ака. Жакшы өзгөрдүбү? Өтө чоң өзгөрүш болду. Жакшы чоңойду. Бою дагы кетти, анан кийин келгенде жүдөмүш болуп келген. Кулун малында. Азыр чырайына чыгып, сонун болуп, бою ham өстү. Мына ындык айылдан келе кызыккандар болуп атат, бирок сатпайм деп койдум эле. Анан кийин олорго кайра сатам деп чакырыш ниети болду да. Сатпайм деп койдум. Ал үйгө кичине тыйын жетпей. Ошо сатышка туура келип. Буну Медер миндиңерби? Миндик. Мени үйрөттүңөр. Мени үйрөткөнбүз, ооба. Азыр минген убакыт жок, өзүм жакта иш менен болуп. Негизи мындай немеси кандай? Курчтугу. Өтө курч экен. Курчпу? Курч. Гүлүк болот дейсиңби? Гүлүк болот. Атты түшүнгөндөр өз көрүп эле түшүнөт. Жакшы нерсе экен ошо. Жакшы. Туяктары таза, Туяктары таза, Кудай кааласа. Арканкы эки туяк ак туяк. Бунун бою канча чыгат Медер? Бою 1.55-тен өтөт, 60ка жетпей калат, бир аз жетпейт. 55-тен өтөт. Ушуга барат. Бир баскандарын көрсөтөлү достор. Ден соолугуна жооп бересиңер, Ден соолугуна жооп ака. Кудай кааласа мына менин үйүм чөйрө келе берсе. Ден соолугуна жооп. Жебишкенине гарантия. Жебишкенине гарантия. Бул неменин баасын канча коесуңар? Дыйканчылык баа кылып айтпайсыңбы? Ака, бунун баасын жөндү эле коюп атабыз. 150 миң ками бар. 150 миң сом, 150 миң сом ками бар. Ошондо Чалгандар болсо сүйлөшөбүз ака. дагы кемит бересиңер. Кемит берем, жакшы кылып. Чалгандар болсо туугандар, Медеттин номери экранга жазып койдум. Мына. Туягында эч кандай айып жок, Жок. Шишик деген нерселер жок. Жок, андайлар жок. Жооштугу жоошпу? Жоштугу жоош ака. Жеген ичкени жакшыбы? Жакшы. Азыр кандай, жемде турабы же жем жебейби? Азыр жем жок. Жем жебейт. Жем жок, азыр бербейт ама. Жем бергенден кийин миниш керек да буну. Миниш керек, Минбесең бул бая ордуна туруп буну эме болот. Куту болуп жазып минип туруш керек. Минген адам жок, азыр жем жок, бербейт ама. Кыскасы айып жок, тайда. Жок, айып жок. Кайманаты жокпу? Кайманат алган адам коюп алат ака. Алган адам коюп алат. Айылда булак чапканда койбойт экенбиз. Кудай кааласа кимге насип кылган болсо жакшы аттардан болсун анда. Содоңарга береке болсун. Иштерге ийгилик,